Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Эгерде авиакомпаниянын ишмердүүлүгүн Кыргызстанда токтото турган болсо, анда башка өлкөгө барып иштейбиз деп БК Air авиакомпаниясынын жетекчиси Нурлан Жумасултанов билдирди. Эгерде биз үчүн өз өлкөбүздө орун жок болсо, анда биз башка жактарды издейбиз. Ал Кыргызстан же башка өлкө болушу мүмкүн. Көрөбүз, жашы көрсөтөт, дейт БК Air авиакомпаниясынын жетекчиси Нурлан Жумасултанов. Эске салсак, 27 декабрда БК Air авиакомпаниясынын Алматыдан Нур-Султанга бара жаткан ичинде 95 жүргүнчүсү бар учагы дарегине жетпей кулаган. Кырсыктын кесепетинен 15 киши каза болгон. Маалымат блогу Аргумент KG. Буга чейин абактагы Садыр Жапаров ырайым сураса да, бирок белгисиз себептерден улам бошондукка чыкпай калган эле. Эми февраль айынын башында жатак абакка которулууга мөөнөтү келе турганы кабарланды. Учурда жатак абактагылар үй шартында болушуп, жумасына 1 ирет көзөмөлдөн өтүп коюшат. Бул ирет акыйкат жүзү жылмайып, Садыр Жапаров февраль айында эркиндикке чыгабы же дагы түшүнүксүз себептер менен түрмөдө кармала береби? Убакыт бар, күтө туралы. Айтмакчы, саясий туткунду түрмөдөн чыгаруу үчүн буга чейин 500 миңден ашык элдин колу топтолгону айтылган. Улуттук коңгуроо деп Арба KG сайты жазып чыкты.